Талас облусунда коронавируска чалдыккандар барбы? Өкмөттүн жообу. Талас облусунун Манас районунда коронавируска чет элдик жарандын чалдыкканы аныкталды деген маалымат жалган жана чындыкка кошпойт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. 7 мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирустун чыккан учуру катталган жок. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Акыркы күндөрү социалдык түйүндөр жана мессенджерлер аркылуу коронавирус жуктурган Түркиянын жараны Талас облусундагы Манас районунун Покровка ооруканасына жаткырылган тууралуу жалган маалыматтар тарап жатат. Бул жалган аудионун автору Талас облусунун Манас районунда жашаган Кыргыз Республикасынын жараны экени аныкталды. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штаб жарандарды Кыргыз Республикасында инфекция чыкканы тууралуу жалган маалыматтарды социалдык түйүндөрдө жана мессенджерлер аркылуу таратпоого, жоопкерчиликсиз билдирүүлөр менен элди дүрбөтпөөгө чакырат. Ошондой эле Орусияда 6 мартта өпкөнү сезгенкен вирус дагы 6 адамдан табылды. Бул тууралуу инфекцияга каршы күрөш боюнча ыкчам штаб кабарлады. Анда 5 адам Москвада, 1 киши Нижний Новгороддо аныкталды. Баштапкы маалыматтарга караганда, алардын баары жакында эле Италияга барып келишкен. Ошентип, Орусияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 11ге жетти. Мунун алдында Москва шаарынын мэри Сергей Собянин күчөтүлгөн даярдык режими тууралуу буйрук чыгарган. Ага ылайык, вирус тез жайылып жаткан өлкөгө барып келген жарандар сапары тууралуу бийликке сөзсүз билдириши керек жана 14 күн карантинде жатышы зарыл. Ошондой эле ишкана мекемелерде кызматкер жумушчулардын дене табын маал менен өлчөп туруу да каралган. Кытай вирусунан каза болгондордун саны 3500ге жакындады. Ухан шаарында жайылган коронавирус Кытайдын 3070 жаранынын өмүрүн алды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн саламаттыкты сактоо уюму жарыялады. Маалыматка караганда, Кытайда 7 мартка карата коронавирус менен жалпысынан 80.651 адам жабыркаса, 3070 адам каза болду. Ал эми дүйнө жүзү боюнча статистикага токтолсок, коронавирустан жалпысынан 102.169 адам жабыркап жатса, каза болгондордун саны 3491ге жетти. Ал эми айыккандардын саны 57.376 адамды түзөт. Коронавирустун экинчи очогу делинген Түштүк Кореяда 6767 адам жабыркап, 44 жаран көз жумду. Италияда жуктуруп алгандар 4636, каза болгондор 197. Ал эми Иранда жуктургандар 4747, каза болгондор 124. Эске сала кетсек, Кытай бийлиги 2019-жылдын 31 декабрында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна өлкөнүн борбордук бөлүгү Ухан шаарында белгисиз пневмония оорусу алганын билдирген. Адистер оорунун козгогучу коронавирус НКО 2019 экендигин аныктап, эл аралык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал деп жарыялаган. Жарыялагандан 3 ай өтпөй коронавирус дүйнөнүн 80ге жакын өлкөсүнө жайылды. Маалымат Благоназар News.